Бир жумада, бул жумада эмне деген гана окуялар, эмне деген гана алешемдиктер, эмне деген гана жемкорлуктар, эмне деген өлкөнүн эртеңки келечегине болгон жоопкерчиликсиздиктер, кыянатчылыктар ачыкталбады. Кандай гана Кыргызстандын өнүгүүсүнө эмес, өкчөп карызга батуусуна алып келген коркунучтар жаралбады. Кандай гана саясий бөлүнүп жарылуучулук, саясий сойкулуктар жүрүп жатат. Бул суроолордун жообу айрымдарынын бетин ачса, кээ бирлеринин чындыгын чыркыратты. Эң кызыгы, коомчулуктун бөөрүн кызыткан $600 аттеш парламент трибунасында көрсөтүлдү. Аныда депутат Рыскелди Момбеков көрүндүгүн берем деп жатып, араң алдыртты. Жеп жагдайына байланыштуу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин да аты аталып жатат. Буга байланыштуу Исхак Масалиев экс-президенттин кол тийбестигин алуу талабын коюуда. Ал аралыкта Сапар Исаков бул иштерге Сооронбай Жээнбековду да күнөөлөп чыкты. Бири-бирин айыбын, абирин ачкан жагдай качан аяктары белгисиз. Ошол эле жоопкерчиликти ким алары да жоопсуз калууда. Бул аралыкта Кытайдын карызы кооптонто баштады. $4 миллиард ашуун карызды кантип төлөйбүз деп коомчулук сарсана тартууда. Ал эми мамлекет башчылары, саясатчылар буну ойлонуп жатабы? Мына ушул жана башка окуяларга Жума хроникасы кенен токтолот. Дүйшөмбү, 7 май. Жалал Абадтын Базар Коргон районунун автобекетинде өспүрүм адам колунан ажал тапты. Бул күнү Жалал Абадтын жолдору жуулуп жылтырады. Анткени шаарга премьер-министр кадам буйрду. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлктөрү камакка алынды. Шейшемби, 8 май. Ысык Көл облусунун Аврора пансионатында улангандардын саны 18-ге жетти. Ооруканага жеткирилгендердин 7 чет элдик спортчулар. Алдын ала маалыматтар боюнча алар духовкада бышырылган тамактан уланышкан. Бишкектин Дача суу айылында кыйраган учактагы контрабандалык товарлар экс-президент Алмазбек Атамбаевга тиешелүү экендиги маалым болду. Бул тууралуу Туркиялык Кадимлар дергиси сайты жазып чыкты. Ош шаарынын Борбордук базарында ишкерлер менен жашоочулардын талашы кайрадан күчөдү. Мында тургундар базар ээсин турак үйлөрдүн кире беришин мыйзамсыз ээлеп алганын айтып чыгышты. Шаардык бийлик болсо арага түшүү алакан жаюуда. Папанда жерге мыйзамдуу түрдөээлик кыла туруп, 15 жылдан бери жер ала албай жүргөндөр нааразылык менен чыгышты. Шаршемби, 9 май. Ысык Көлдөгү Аврора санаторийинде тамактан улангандардын саны 22-ге жетти. Ош шаарындагы көпчүлүк мал союучу жайларда санитардык талаптар сакталбайт. Ветеринарлар союлуучу малдарды сыртынан көз жүгүртүп коюшары маалым болду. Бул күнү өлкөнүн бардык аймагында улуу атамекендик согуштун 73 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков аянтка чоң атасынын сүрөтүн көтөрүп чыккан алгачкы ажы болду. Улуу жеңиш күнүнүн 73 жылдыгы быйыл Ош облусунун Куршап аймагында баатырларсыз өттү. Анткени Куршапта тилекке каршы бир да согуш ардагери калган жок. Бейшемби, 10 май. Бишкек жылуулук борборунун оңдоого бөлүнгөн акчалардын натыйжалуу иштетилген эмес. Депутаттык комиссия текшерүү ишинин жыйынтыгында бул ишке тиешеси бар 30га жакын атаминердин атын атады. Ош шаарында былтыр каза болгон Чернобылчынын үйү, анын жакыны жана коңшусу ортосунда талашка түштү. Ар бир эт дүкөндөн 400 граммдан эт чогулткан Карагулжа районунун ветеринар кызматкерлеринин кыңыр иши ачыкталды. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү. Нур телеканалынын эфиринде Жума топтому, студияда Мерим Абдиладжанова. Өткөн жумада Бишкек жылуулук ишканасындагы кырсыкты жана анда алынган насыянын максаттуу жумшалышын иликтеген депутаттык комиссияда ажырым пайда болгон. Анын негизинде айрым эл өкүлдөрү
корутундуну колдобой кол коюудан баш тартканы белгилүү. Комиссия мүчөлөрү стратегиялык ишкананын модернизациялоого жоопкерчиликтүү жетекчилердин ысымдары ачык айтылбаганын жүйө келтиришкен. Эскертсек, Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо долбооруна байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында Жалал Абад шаарынын мэри электр станциялар ишканасын 2012-2014 жылдардагы жетекчиси Салайдын Абазов жана анын орун басары Жолдошбек Назаров кылмышка шектүү деген негизде 2 айга камалган. Улуттук энерго холдинг компаниясынын кызматтан алынган жетекчиси Айбек Калыев 18 апрелде камакка алынды. Ага чейин электр станциялар ишканасынын мурдагы башкы директору Узак Кыдырбаевка жана Бишкек жебин модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкуловго кылмыш иши козголуп камалган. Шалакылык беренесинин негизинде электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басары Бердибек Боркоев жана анын техникалык директору Алмазбек Жусупбековтар кармалган эле. Ал эми бул жумада эң бир резонанстуу жагдайлар катталды. Жептин чулгандуу ишинде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ысымы айтылып, анын кол тийбестигин алуу маселесин Исхак Масалиев талап кылды. Ага чейин бул иштерде Сапар Исаковдун кулагы көрүнүп, ал өткөн жумада УКМКга да чакырылган. Ал эми кечээ күнү Исаков бул иштерде Сооронбай Жээнбековду да күнөөлөдү. Бири-бирине айыпты дооматты арткан иштин арты эмне болор экен деген суроо коомчулукта кызуу талкууга жана чоң күтүүгө алынды. Жептеги шектүү жагдайларды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия 3 айдан ашык текшерүү ишин жүргүздү. Ал ортодо деп комиссия ортосунда өз ара пикир келишпестик да орун алды. Акыры эл күткөн тыянак чыгып, ал 10 майда парламентте угузулду. Комиссия төрагасы Улан Пиримов жептеги жаңылоого жумшалган 386 миллион доллардын айланасындагы маанилүү жагдайларга токтолду. Мында алар жылуулук ишканасына насыя алууда Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына көңүл бурулган эмес деген бүтүмгө келишкен. ТЭЦтеги авария энергетика тармагындагы коррупциялык иштердин бетин ачып, келечекте бул багытта көптөгөн иш-аракеттер бар экенин ачыктады. Бишкек ТЭЦи модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын ишке чегерилген боюнча күмөндүү жагдайлар бар. 386 миллион жеңилдетилген насыя алуудагы келишимдер Кыргызстандын кызыкчылыгын толук кандуу эске алынган эмес. Ошондой эле Улан Пиримов 2013 жылы келишим түзүүгө бул окуя боюнча тийиштүү документтерге кол койгон 30га жакын чиновниктердин атын атады. Эми алардын ишине укуктук баа берүүнү УКМК, башкы прокуратура жана эсептөө палатасына сунуштады. Бишкек ТЭЦи модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын ишке чегерилген боюнча күмөндүү жагдайлар бар. Бул боюнча албетте укук коргоо органдары, айрыкча коррупцияга каршы күрөшүүчү органдар тыкыр текшерүү жүргүзүп, ар бир тыйындын ордун табыш керек. 600 долларга ачкычты көргөзүп коелочу, мен көрүндүгүм берейин. Ап келдиңерби? Не болгон экен, неден жазылган экен? Жыйында көңүлдү бурган дагы бир көрүнүш айтылуу 600 долларлык аттиштин парламенттин улуу трибунасынан көрсөтүлгөнү болду. Аны эл өкүлү Рыскелди Момбеков кышкаштын көрүндүгүн беремдеп алдыртпаганда, а балким баарынын бүйүрүн кыскан аттишти көрбөй калат белек. Ким билсин. Анткени бул кычкачты Рыскелди Момбеков эле эмес, калың эл да көрүүнү көксөп жүргөн. Так. Вот это набор инструментов как таковой. Таких наборов 2 комплекта. Жептин азыркы директору кычкач менен кошо бир катар жабдыктарды камтыган кутучан алып чыкты. Ал эми депутат чын эле ушул аттиш беле деген суроону деп комиссиянын мүчөсүнө узатты. Акылбек Жамангулов чоң талкууга алынган шайманды улуу трибунага алып келгендин өзү уят экенин айтса, жылуулук ишканасынын мурунку директору башында бир эле кычкач болгонун, ыз учуудан кийин гана башка жабдууларда кошула калганын айтып, абийирин төктү. Вот эта лента идет в той же позиции находится, что вот комплект инструментов. Менин кесиптешим Акылбек Жамангуловунда сиз айтып койсоңуз, ушул беле 600 доллар сиз айткан. Так, еще по этой же позиции. Азыр мына Акылбек Жамангулов комиссия мүчөсү жооп берип койсунчу. Негизинен мамлекет үчүн уятта ушул Кыргызстандын улуу трибунасына алып келип ошо плоскогубцыны ТЭЦтин директору көрсөткөн. Биринчиден. Экинчиден, Рыскелди Чынайкович мына туура маселени көтөрүп кетти. Бардык коомчулукту ушундай чоң талкууга алдырып аткан кычкачтар боюнча маселе. Бул эми шылдың да
электростанциянын жетекчиликтери, ушул ТЭЦтин жетекчилери 1 жыл мурун, 2 жыл мурун алынган кычкачтарыңар эмне складта жатат, андай болсо? Башында мен айтканда бу жерде бир эле темирскен эле кычкач болчу. Муну болсо кийин резонанс болуп кеткенден кийин ошо наборду кошту, анан баасы да жетпей калабы деп туруп, конвейерный лентанын да бир мотогун кошту. Урматтуу депутатташтарды заблужденияга булар вводить этишкен. Азыр деле ошентип келатышат. Анткени ал жерде баягы позицияларын көрсөңөр, көп эле жерде ошондой завышенный бааларчы. Эң резонанстуу жагдай бул чогулгандуу иште экс-президент Алмазбек Атамбаевдин да аты аталышы, кол тийбестигин алуу боюнча талаптын көтөрүлүшү болду. Анткени ошол учурдагы окуяларга насыя алуудагы келишимдер президенттин көзөмөлү жок өтпөйт эле дейт эл өкүлү Исхак Масалиев. Башатыны биз тапсак, но төрдө турган премьер-министр бар эле айтат да. Бизге мындай буйрук берген эле, биз чыкпай койгонбуз деп. Эми 6 жылда 7 премьер-министр болсо, кайсынысынан биз турабыз? Негизги бул принципиалдуу ушу биз туура эмес кадам менен кетип атабыз. Менин сунушум мурунку президенттин кол тийбестигин бошотушубуз керек да. Бир гана ажиотаж жарашкан, анда коомчулукка жакшы пикир жараткан бул Исхак Масалиевдин теги экс-президенттен кол тийбестикти алуу маселеси болду. Бул маселеге деле мындай караганда сал эртерээк. Анткени тиешелүү күнөөкөрлөр эркиндикте жүрүшөт. Алар ушундай деген көргөзмөнү берген жок. Бирок коомчулук билип турат. Ушунун башын ким турган ошол учурунда. Кантсе да жалпы жыйында жалындуу сөздөр айтылып, сунуштар берилди. Бирок депутаттык комиссиянын корутундусу аягына чыкпай калды. Ал эми орун алган бул жыйынга коомчулуктун айрым өкүлдөрү кезектеги спектакль деген баа беришти. Бул убакыт аралыгында саясий соодалашуу жүрөт деген күмөндөргө жем ташталууда. Мунугу шоуну токтотуп, кезектеги спектакльди токтотуп, чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Секин жайына түшөт деген менен секин нерсе бир жерден жырып чыгып кетиши мүмкүн да. Саясий оюн кандай болорун коомчулук азыр деле сезип турат. Бул ушинтип барып туруп, баягы кар жаады, из басты болуп кетип атат. Дайле баягы жеңишинен соодалашуулар болуп атат. Сен мага тийбе, мен тага тийбейин. Чогулгандуу иште кулагы көрүнгөн Сапар Исаков жептеги аварияга азыр кажу Сооронбай Жээнбековду да жооптуу деп айтып чыкты. Бул боюнча Жээнбеков тарабынан азырынча үн катылай элек. Айтор кыштын ызгарында бишкектиктерди 5 күн суукта калтырган авария бир топ былыктарды ашкерелеп, ал аягына чыкпай улам чуусу чубалып жатат. Мында бири-бирин айыптаган бул көрүнүш саясий соодалашуу, орой айтканда саясий сойкулук менен коштолуп жатканы белгиленүүдө. Ал эми келерки жумада дагы жаңы жагдайлардын ачылышы күтүлүп жатат. Гүлзада Төрөбекова, Бекзат Турдубеков, Жума топтому үчүн. Жылуулук ишканасын жаңылоого келишим түзгөн адамдарды Момбеков Макаого барып какао ичкендер деп айтса, социалдык тармакта аны Макаого барып какао ичкен макоолор деп атап жатышат. Канткенде да Макаого баргандар мактоого алынбас, какао ичкендер каргыштан арылбас болчудай. Ал эми коомдук жай турмушта төө чачты тик тургузган, жакаңды кармаган каргаша болуп өттү. Тактап айтканда, Базаркоргон районунун автобекетинде 7 майда 24 жаштагы жаран 19 жаштагы жаранды бычак менен сайып өлтүрдү. Бул окуяга жүргүнчүлөр, сатуучулар күбө болгону менен эч ким арага түшүп ажырата алган эмес. Маркум жардам сурап эл аралап качып барып, мыкаачынын колунан аман кала албады. Коомчулук болсо да барып жардам бере алган эмес. Ал учурда айына 36 000, күнүнө 2000ден ашуун адамды тейлеген коомдук жайда бир да милиция кызматкери болбогон. Бул эле эмес, автобекеттин өзүнүн да күзөт кызматы жок. Үрөй учурган бул окуя коомчулукка, көпчүлүккө сабак болчудай. Өзүңө сак бол, милиция мени коргойт деген тырмакча ичиндеги жасалма түшүнүктөн арыл деген ойго жетелеп жаткандай. Анткени аталган окуяда ак халатчандар автоунаасы бузулганын айтып, кеч жетип келсе, укук коргоо органдары колун куушуруп, мыкаачыны алып кетүүгө даярдыксыз, кишенсиз келип, өзүнүн кууру, башкача айтканда ремени менен байлап кеткен. Кандай болгон чакта да бул кызматкерлердин шалаакылыгын жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап деген салыштыруу менен баалабаска башка арга жок.
Анан калса, автобекет администрациясы да бюджетте каралган эмес деген жүйөнү келтирип, күзөт кызматын түзбөгөнү да шылтоо боло албайт дешет коомчулук. Анткени массалык элди тейлеген жайда коопсуздукту камсыздап, тейлөөнү жакшыртып бербегени 21-кылымдын талабына туура келбейт. 7 майда Жалал-Абадда автобекетте бычакталып каза болгон баланын өлүмүнө байланыштуу милиция кызматкерлеринен нааразычылык күчөгөн. Үйүнө эс алуу үчүн аттанган баласын эмес, анын табытын тосуп алган жакындары тийиштүү тараптар ыкчам чара көргөндө аман калмак беле деген арманда калышты. Ошол бир сагатча бычакты көтөрүп жүргөн экен ал жерде. Анан милициядан автовокзалда көпчүлүк чакырган экен. Мына жерде бир бала мындай жүрөт, бычакты көтөрүп алып, буну алып кеткиле деп чакырган экен. Алар көңүл буруптыр, келбептир. Качан бычак уруп түшкөндө анан эл анын бычагы балага санчылып урубай чыкпай калгандардан эл уруп алып калыптыр баланы, бычак урган баланы. Ошондон кийин бир 5-10 мүнөттөн кийин анан милициялар келип, бала 8 жерге бычак тийген. Өлүм менен коштолгон окуяда күндүз эле автобекетте маркумга күтүүсүз кол салынганын көрүүгө болот. Ошол эле учурда күбөлөр да бул көрүнүштү бышыктап, кансыраган бала эл аралап качып жөнөгөн. Шектүү алгач маркумдун көкүрөк тарабына туш келди бычак менен ургуласа, жыгылган соң арка тарабына бир нече жолу сайгылай берген. Аны байкаган айланасындагылар барышып, шектүүнү уртокмокко алышкан. Бирок бул учур кеч болчу. Кээде ушундай ызычуу болуп турат, анан андай эле көңүл бурбай, неме кылып эле чыктым. Чыгып мындай кылып туруп, бияка карап бассам эмне болуп атат десем, бул жактан 2 бала куушуп келатыр. Карасам эле берки баланын үстү кан. Келип эле экөө бери жыгылды. Ал чоочуп кеттим, эмне болгонун билген жокмун. Ал бычак сайылып атканын деле билген жокпуз. Анан эл деле кыйкырып калды. Анан бала жыгылганда карасам бычак турат үстүндө. Анан кийин нары бери болуп кетти. Карасам эле бир бала келип тепти жанагы баланы. Ал ошойдон аңтарылды, ошойдон турган жок. Баланы сразу эле карап мындай жардам берели десек, уже кыймылдабайт бала. Окуя орун алар замат күбөлөр милиция жана тез жардам кызматына чалышкан. Бирок алар болор иш болуп, боёсу канган соң гана келишкен. Агалайык алардын аракети жоо кеткен соң кылычыңды ташка чапсыңары. 19 жаштагы жаран эч акчам берген соң жетип келген. Мындан улам тартип сакчыларына жана тийиштүү адистерге ишеним көрсөтпөгөндөрдүн саны арбаган. Ишени дагы жок, эмени менен байлап атат. Милициялар өлгөн милицияда. Өлүп кесип койду эмасың? Жок, ишени жок, кандай милиция же карасаңыз эми. Только масларды аркасынан жүрөдү. Маныкы жерлерде кемейди. Уларга пул керек. Масларды уруп кайрып пулун алады. Мада өлүп яткан балага уже 1 саат, yarım saatda kelген. Өлгөн балагачы. Бул закон бу жерде болмайды. Буларды только yazış керек. Yazış керек. Справедливостьке yazış керек. Скорун чакырса келбесе, милицияны чакырса келбесе берди. Ой өлүп тынчыгандан кийин келди баары. Өлүп тынчыгандан кийин эмне керек аны бизге? Онда сүнчө көп болот эбердим. Бычак улар мушташ болгондо эмеле мас болуп алып мушташ болсо эмеле чакырса жок да көбөй. О, кет тарканан кетип калгандан кийин анан келишип атат. Ал эми тез жардам кызматына чакыруу 9:37де келип түшкөн. Убакыт эрте болгондуктан жолдордо тыгын болбогонун айтышууда. Өз убагында бардык дешкени менен автобекетке жетпей алардын унаасы себепсиз жүрбөй калган. Жетейин дегенде машина токтоп калды. 1-2 басып жүргүзөмдү аракет кылды, дайым эле ошентип көбүнчө жүрүп кетет да. Аны шофер өзү дагы түшүнбөйт. Машина эскилиги жетип калган машина. Анан ийже түшүп бериң деди. Түшүп бардым. Баргычакта элдер тез келбейсиңби, 1/2 саат болду, тигил болду деди. Бирок биз андай 1/2 саат кечиккен жокпуз. Сразу эле бардым да машина бош болгон. Пробка деле күндөгүдөй пробка жок экен. Жетип барганда кан жайылып жаткан экен, бычак сайылган. Барып, жаны барбы жок деп текшергенде дем алуусу токтоп, жүрөк кагышы сокпой калган экен. Күнүнө 2000дей, айына 36.000 адамды тейлеген базар коргон автобекетинде болсо, ошол мезгилде милиция жана күзөт кызматы да болгон эмес. Буга чейин да Жалал-Абад шаарындагы эс алуу багында 11 класстын окуучусу бычакталып каза тапкан. Мындай көпчүлүктүн көзүнчө үрөй учурган окуялардын орун алышы милиция кызматындагылардын өз ишине кайдыгерлиги менен байланыштырылып, алардын дарегине карата айтылган нааразычылыктарга себеп болууда. Коомдук жайларда элдин арасында мындай жаштар бири-бирине кол салып, союшуп, жана бычактап кетип аткан нерсе
кандай бул ошого чейин барышат? Ал эми ошого көзөмөл кылган күзөт кызматкерлери каякта жүрүшөт мисалы? Качан бири-бирин союп салып, анан өлүп, анан башка болгондон кийин анан келишеби? Учурунда, ошол учурда дагы баягы милиция кызматкерлерин издегенде таппай да калышат да. Ошондой жерлерде сөзсүз күзөт кызматкерлери болуш керек да. Мисал, башка шаан шөкөттөрдө той томолок болобу, же бир чиновниктин башкалары болгондо 50-60 милиция кызматкерлери жыйылып калат да. Ал эми азыркы тапта өлкөдөгү коомдук жайларда, көчөлөрдөгү жарандардын коопсуздугун камсыздоо жаатында кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатканы белгисиз. Бирок күндүзү мындай оор кылмыштуулуктардын орун алышы көпчүлүктү алдастатты. Өмүрүнө болгон коркунучту, айлана чөйрөдөгү адамдарга болгон этияттык мамилени күчөттү. Эгер өзүңө сак болбосоң, мени милиция коргойт деген ураанды көтөрүп, байракты байлап алуудан ташпеледи табылбачудай. Бул багытта Ички иштер министрлиги кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн ыкчам аракеттерин качан жандандырат, бул суроо ачык бойдон калууда. Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө талап күч эңсөө артканы менен, бирок шарттар сакталбай, шаштыбыз кетип жаткан сындуу. Ага бир топ критерийлер бар. Биринчиден даярдык жетишсиз, экинчиден кайдыгерлик күч. Эсиңиздерде болсо, Евразия экономикалык биримдигине кирүүдө мамлекет башындагы тийиштүү тараптардын айынан кагаз иштеринде калпыстыктар жүз берип, жогорку кеңеш чукул жыйынга чогулду эле. Эгерде аталган биримдикке кирчү болсок, Кыргызстандын шартында жетиштирилген этти экспорттоо жаатында бир топ ийгиликтер болот деген ишенимдер артылып келет. Анткени эксперттердин баамында биринчиден өлкөнүн табигый экологиялык өзгөчөлүгүнүн натыйжасында калориялуу эт азыктары дүйнөлүк базардын табитине да, талабына да жана каалоосуна жооп берет. Ага ылайык маселе анда эмес, көйгөйдүн баары ошол мал союлган, эт сакталган жайлардын шартында болуп жатат. Анын бир мисалын экинчи борбор калаадан көрүүгө болот. Ош шаарында сатылып жаткан эттердин баары мал союучу жайлардан өтөт. Элди таза эт менен камсыз кылууда бул жайларда дээрлик санитардык талаптар сакталбаганына биздин чыгармачыл топ күбө болду. Ал тургай көзөмөл жүргүзүп жаткан мал дарыгерлери да союлуучу жандыкты толук көзөмөлдөөдөн өткөрбөйт. Кээ бир адистер жандыктын карегинен карап туруп уруксат берерин билдирип бизди таң калтырды. Ага ылайык жөн гана сыртынан көз жүгүртүп союга уруксат берери күмөндүү ойлорго түртөт экен. Каракулжа районунда болсо ветеринарлар күн сайын ар бир эт сатуучусунан 0,5 килограммга жакын эт алууну адатка айландырган. Аны лабораториядан өткөрөбүз деп түшүндүрүшөт дейт. Күнүнө 6 килограммдан эт жыйнаган адистердин аракети канчалык мыйзамдуу экенин кесиптешим Датка Шабдан айтып берсин. Бул тасма коррупцияга каршы элди көзөмөл коомдук бирикмеси тарабынан тартылган. Тасмада Каракулжа районундагы ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын кызматкерлеринин эт саткан дүкөндөрдөн каражат талап кылганы жана 400 граммдан эт алганы түшүрүлгөн. Анан кийин ошондой немеси бар да. Короче, аламын деп кой. Мындай көрүнүштү соодагерлер лабораторияга текшерүүгө алууда деген ойдо болгон. Каракулжа районунда 15 эт саткан жай болсо, күнүнө 6 килограммдан эт чогултулган. Муну кызыккан эле жокпуз, биз келгенине беребиз, башка эч нерсе жок. Ошолордон алат да. Бул боюндан 50 сом алат. Бир жерден 400 грамм эт алат. Бизге саткан уруксатты ошолор берет да. Ошол жактан алып калат, 400 грамм. Шерден алып калат. Текшерүүнөн кийин печатын басып алып кетерлер дейт, алып кетебиз. Ошентип ветеринар кызматкерлери коррупциялык көрүнүштөрдү тымызын жүргүзгөнүн байкоого болот. Бирок район башчы бул жумуштарды жоопсуз калбай турганын убадалады. Муну биз мындай койсок болбойт. Мына азыр мен таанышып чыктым. Азыр бул тийиштүү башкармалыктын азыр жетекчисин издетип атам, ал Ошко кетти деп атат. Эртең табабыз муну. Таап тийиштүү жанагы иштеген ошол жооптуу кызматкерлер менен ошого аралашкан жанагы көрсөткөн видеодогу материалдар боюнча мына аягына чыгыш керек. Буга кескин чараларды көрөбүз. Эгерде ушундай аныктала турган болсо, анда укук коргоо органдарына өткөзүп беришибиз керек.
Район ичинде эт азыктардын санитардык талаптарын текшерген мекеме кызматкерлеринин жумушуна кайдыгер мамиле жасаганын сырттан келген адам дароо байкайт. Анткени биз кайрылган учурда эч бир жаран жок болуп чыкты. Азыр биз Каракулча районуна караштуу ветеринардык жана фитосанитарлык мамлекеттик инспекциясынын алдында турабыз. Азыр убактысы боюнча саат 13-төн 54 мүнөт өттү. Бирок бул жердеги кызматкерлер азырда жумуш ордунда жок. Ал эми бул жерде атайын Каракулча райондук лаборатория бөлүмү жайгашкан. Тилекке каршы бул жердеги кызматкерлер дагы жок. Эгерде действительно 400 граммдан ушуну алып эме кылса, коррупционный схема болса, моментально ошол мына расторгать этебиз. Келишимди и алынып биз иштетпейбиз. Ветеринарный палатага сообщение кылабыз, договор расторгать этебиз. Каракулча районунда мындай көрүнүштөр болсо, ал эми Ош шаарындагы мал союучу жайларда талапка жооп бербейт. Мал союлган жайларга кирсең, жерде жаткан малдын ич эттери жана чыгындылар дароо көз көрүнөт. Бирок капчыгын кампайтып жаткан мал союучу жайдын ээлери тазалыкты сактабай жатканын моюндашпайт. Ал эмес биздин чыгармачыл топко да таза жайларды тартууну сунуштап көрүштү. Тазалык боюнча мана дезомат бар, дезковрик бар. Системный дезинфекция кылып турабыз. Акттарыбыз бар. Анан ташкары мал келгенде текширип, агар подозрение бола турган болса, изоляторларыбыз бар. Специальный малды көрө турган станоктарыбыз бар. Ош шаарынын элин эт менен камсыз кылган бул жайларда эт азыктарын көзөмөлдөгөн адистер бар. Бирок аларда көп жылдык тажрыйбасына ишенип, союлуучу малдын көзүн карап эле уруксат берип койгондору да жок эмес. Предварительный осмотр дейт. Мага келген малды мен көзүнөн билем. Менде көп иштедим дейко. Анан чыккандан эмнеден билем. Канын карап туруп болду. Анан лабораторияга жөнөтөм. Ош шаарындагы 100 миңдеген калкты эт менен камсыз кылган мал союучу жайлардын биз азыр биринде турабыз. Ал эми бул жерде санитардык талаптарга толук жооп берет дегенге болбойт. Анткени ушул жердеги малдан чыккан чыгынды эттердин жерде жатканын көрүүгө болот. Бул убакка чейинде бир канча жолу текшерүү иштери жүргүзүлүп, айыппулдар да салынган. Бирок санитардык талаптарга так жооп бербейт. Ветеринардык жана фитосанитардык кызматтын жетекчиси талапка ылайык мал союлуучу жай салынып жатканын кабарлады. Мына азыркы күндө биздин Кыргызстандын көп жерлеринде Евросоюздун талабына ылайыктуу мал союучу жайлар сайылып атат. Мына кече жакында эле Жалал Абад областында бир убойный пункт ачылышы болду. Ошондой убойный мал союучу жайлар мына Ош областына, Ош шаарына дагы уже курула баштады. Элдин саламаттыгын 400 грамм этке алмаштырган район ичиндеги ветеринарларга, санитардык талаптарга жооп бербей өз алдынча иш жүргүзгөн мал союучу жайлардын ээлерине кандай чара көрүлөрү бүдөмүк бойдон калууда. Өлкө ичинде өзүнчө мыйзам менен жашап жаткан жарандардын жумуштары жоопсуз калбоого тийиш. Даткашабдан Бекзат Турдубеков, Жума топтому. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагыла, уулуңар тирүү биз үчүн деген саптарда катылган бул сөздөрдүн арине чындыгы бар. Анткени 1941 жылдын 22 июнундагы таңкы саат 4-тө башталган согуш 1418 күнгө созулган. Тилекке каршы бүтүндөй планетага бүлүк салды. Миллиондогон адамдарды күйүттө калды. Канчалаган адамдардын өмүрүн алды. Улуу атамекендик согушка жалпысынан 34 миллион 476 миң советтик жоокер катышкан. Ал эми Кыргызстандан 360 миңдей адам согушка аттанган. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. Бул согуш биз үчүн ачуу чындык, эң бир чоң апаат болгону менен бүгүнкү муун аны кинолордон гана көрүп калды. Албетте, эч качан согуш болбосун. Ошентсе да, тарыхка тапанча такасаң, келечек сени замбирек менен тосуп алат деп айтылгандай, ал күндөрдү видео аркылуу болсо да көз алдыбызга келтирип, бир саамга болсо да сестенип кетебиз. 1418 күн мына ушунча убакытта кыштактар кырылып, калалар кыйрап, карапайым калк кыйналып азап чекти. Бул аралыкта энелердин көз жашы, майтарылбас эрки жана элдин биримдиги душмандын максатын талкалады. Натыйжада ый ордуна кубаныч, сыймыктуу тарых жана келечекке тынчтык камсыздалды. Быйыл жеңишке 73 жыл толду. Бирок убакыт жеңиш себепкерлерин арабыздан алып кетип жатат. Палтавага апарганда согуштун жети келип калды.
Allah o yerde bizi böldü. Bir cuma yönüne koyup koydu. Soqsası. Алардын бир мисалы Ноқат районунан согушка аттанган 8000 жоокердин бүгүн 17 гана ардагер калды. Алардын бири 94 жаштагы Абдысамат Сулайманов. Ардагерди көп жылдан бери жөтөл кыйнайт. Кан басымы да көбүнчө көтөрүлүп кетет. Бирок бул оору атамекендик согуштагы жарааттар алдында ардагер үчүн дарт эмес. Анткени согуш жүргөн 4 жыл ичинде окко учуп талада калган досторунун жоктугу жүрөгүндөгү эң чоң оору. Мындай карасам bomba nemeler, snaryatlar möndür de şu adam. Kaç diye bakırdık. Ciğeri saz, aral, su, ılay. Ben bilmem bir snaryat çıkıyordu ne olgandı. Dedim şunda gözüm atsam malgini putu çekirip atacağım dayan. İçecek çarpıp gitti. Жаштык кези кандуу согушка туура келген ата ал кезде алгач тылда эмгектенген. Атайын даярдыктан өткөн соң куралын көтөрүп, Украинаны душмандын курчоосунан бошотууга активдүү салымын кошкон. 5 yağından çıkıp Kiev'de aldı. Kiev'de olaydı. Neme gezetkenimizde kış poplandı. Zastava'ya detkenimizde. Polşa'ya da yakındır. Lyubov, Kutski degen yerlere yapıldı. Bizi dağla sürüp duruyordu. Уруштан соң Абдысамат Сулайманов агартуу тармагына өмүрүн арнады. Анткени согушка чейинки алган орто билими окутуучулук кылууга жол ачкан. Мугалимдик менен катар талаа жумуштарында да өкмөткө жардам кылган аксакал өмүрүнүн бараандуу мезгилин адал мээнетке арнаптыр. Учурда эмгектин ардагери ардактуу эс алууда экенине карабай, так илимдерге болгон эс тутуму жакшы экенин айтып, согуш статистикасын келтирди. Мен билгенмеден 1418 gün soğuş oldu. Ondan ölgen adam da 26,6 milyon adam öldü. Danli. Padine Berlin'de de Berlin'in alışında radyo arkalı bizge satışını verdirdi. 84.000 adam öldü Berlin'in alışında. 93 жаштагы ардагер Касымбай Жолдошов Ош шаарында жашаса да, анын Араванга келгенинин жөн жайы бар. Анткени ал дал ушул жерге келип, салгылаштагы саналаштарын, анда курман болгон тең туштарын эскерип турат. Бүгүн ал согуштун апатына бой таштап, жыргал заманды орнотуу үчүн кан майданга кеткен 17 жашын көз алдына тартты. Sazdak gelette, ben Julian elemesi, jeri. Oşa Sazlak'a batıp kalan tankelerdi gördük. Sayılmadan batıştan, soğuştan gelen tankeler. Ардагердин айтымында Японияны талкалоо үчүн согушуп жүргөн жоокерлер Харвин шаарына жеткенде жеңиш үнөө угулуп, душман багынганы маалым болот. Бирок согуш бүтсө да абал туруктуу болбой, кандуу күрөштөн кийин да 5 жылдай мекенге кызмат өтөп, 1950-жылы гана өз мекенине кайтып келет. Ошондо Кытайдын Мудалжан, Мугден деген шаарларын бошотуп барып, Харбинге барганда согуш токтоду. Тарых трагедиясына айланган бул согушта планетада 57 миллион күнөөсүз өмүрлөр кыйылса, анын ичинде Совет эли 27 миллиондон ашуун адамын жоготкон. Түрдүү кыйынчылыктар, кыйроолордо өткөн 1418 күндөн кийин гана СССР жеңишке жетишип, тынчтык орногон. Ал эми Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанып, мында 160 миңдей жоокер курман болгон. Арадан канча жыл өтсө да жоокерлер унутулбайт жана алардын эрдиги түөлүккө сакталат. Мына ушундай адам өмүрлөрүн алган апаат арты аталардын эрдиги бүгүнкү тынчтык заманды алып келди. Тынчтык үчүн күрөшкөн, согуш жордонунда болгон аталардын эрдигине миң таазим, чексиз ыраазычылык. Чөлкөмдө, деги эле дүйнөдө согуш болбосун. Бүгүнкү тынчтык замандын гүлдөгөн эркин турмуштун туусу түбөлкө желбиресин деп жума топтомун жыйынтыктайм. Сиздерге бир жума ичинде болуп өткөн окуялардын орчундууларын сунуштаган программаны мен Мерим Абдилажанова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламат болуңуздар.